Анткен менен учактын кыйрашы учкучтардын катасынан улам болушу мүмкүн деген божомол көбүрөөк айтылууда. Бирок кырсыктын чоо жайы дагы такталат. Бирок дүйнөдө учактардын аралашуусунда болгон ири кырсыктарды иликтөө адамдык фактордун айынан болду деген тыянак чыгарып белгилүү. Кыргызстанда мындай учактар кулашы буга чейин да болуп келген. Соңку 17 жыл ичинде Кыргызстандын тарыхында катталган андай кырсыктарды эсиңизге салабыз. Чүйдө кулаган учак кырсыгы жыл жаңырары менен болгон каргашалуу окуя катары кыргызстандыктарды кайгыга салды. Ошентсе дагы 16 январдын таңында болгон учактын кыйрашы Кыргызстан тарыхында кара күн катары кала берет. Биз бул окуядан соң Кыргызстанда катталган буга чейинки учактардын катышы бар ири кырсыктарды эске түшүрдүк. Бейгүнөө адамдардын каны төгүлгөн учак кырсыгы мындан 9 жыл мурун. Тактап айтканда ошол кезде Бишкек-Тегеран каттамында Boeing 737-200 үлгүсүндөгү лайнер Манас аба майданынан анча алыс эмес, жаңы жер аймагында кулаган болчу. Толугу менен күйүп кеткен учакта 65 адам тирүүлөө өрттөнсө, 25 адам жан соогалап калган. Ал эми туура 17 жыл мурун ат башыда Ми-8 учагы кулап, ошол маалдагы депутат Эркинбек Матыев баштаган 3 адам жан берген. Тергөөнүн жыйынтыгында учак аба ырайына байланыштуу куйругу менен жарды уруп алган деп айтылган. Ал эми 2013 жылы болсо Чалдабар айылында америкалык транзиттик авиабазага таандык ири учак кулаган болчу. Анда 3 адамдын өмүрү кыйылган. Учактын калдыктары чолок арык айылына чейин кулап, ылдамдыгын асмандан эле жоготкон учак күйүлөнүп барып жерге кулаган. Ушул эле жылы Аксы районунда Velor Air деген авиакомпаниянын Ан-2 учагы авиахимиялык жумуштарды аткарып жатып, электр зымына чалынып күйүп кеткен. Жерге жетпей жарылып кеткен учакта 3 адам бар болгон. Ал эми 2011 жылдын декабрында ызгар суукта ар бир кыргызстандык Ош аэропортунда 80ден ашык жүргүнчүнүн амандыгын тиленишкени биздин эсибизде. Бул күнү Ту-134 учагы аба ырайына байланыштуу кона албай жатып оодарылып кетип күйүп баштаган. Бул маалда борттун ичинде эмчектеги баладан тарта кары жашын эсептегенде 82 жаран бар болчу. Бактыга жараша бардыгын куткарып калууга үлгүргөнү менен 7 адам ар түрдүү жаракаттарды алышкан. Ошондой эле Манас аба майданында 2006 жылы Ту-154 жүргүнчү учагы күйүлөнүп баратып америкалык учактын канатын сүзүп алган. Асманга көтөрүлө элек кыргызстандык учакта 52 жүргүнчү бар болчу. Бирок ал жерден токтоно албай жатып, араң дегенде аэропорттун кызматкерлери учакты токтотуп калышкан. Бактыга жараша эч ким жабыркаган эмес. Белгилей кетсек, учурда Манас аэропортундагы рейстер да жанданганы айтылууда. Буга чейин кырсыкка учураган учакка байланыштуу эл аралык каттамдарды жылдырууга туура келген. Аэропорт Манас бүгүн саат 1:30 баштап штат режимде иштеп баштады. Билесиңер, эртең менен аэропорт жабык болчу. Азыртан баштап бардык рейстер штат режимде иштеп баштады.